Özgön şarının Түштүк ıptasındагы Кароол айылында кендик каны тамган Кыргыздын белгилүү архитектору Сауырбек Сополов мырза бүгүн Өзгөн мамлекеттик тарыхый маданий музей корогунда конокто болду. Балалыгы өткөн куттуу жерди эстеп, мунун өсүп өнүгүшүнө архитектор катары өзүнүн салымын кошуу ниет тилегин билдирди. Анда ал сөздөрдү Сауырбек мырзанын өз оозунан угалы. Мен бала кезиме Кароол айылында төрөлгөнмүн. Кароол айылы менен Өзгөн шаарынын аралыгы 6,5 километр. Илгертен баштап бала кезде ушу буларан үстүнө чыгып, ушул жерде мороженый жеп күнүгө чыгышыбыз. Анан мен айтат элем, мен кесибим архитектор. Жакында эле бир Америкага 3 айга барып келдим. Техас штатында Даллас шаарынын Гарленд деген шаарында балам жашайт. Анан Американын бүт ушундай комплекстерин кыдырып келдим. Bizde көп нерсе жетишпейт, аваз келет. Bizde ушул жерлерди дагы жарыктандыруу, башка комплекстерди, бөлүштөрдү жасаса болот. Мен айттым, кандай сунуш болсо мен колдойм. Мен да жардам берейин деп, мына музейдин директоруна айтып атам. Мына буякта аваз келет. Келем чакырып койду. Ой, досум, кандай? Кандайсың? Жакшы. Америкада ушундай комплекстерге аябай маани берет экен да. Өтө катуу маани берет экен. Түндөсү да туристтер келе берет экен, таң атканда да туристтер келе берет экен. Ара мынада азеление, жашылдандыруу, жанагыда освещение, кире турган жерлер, ара комплекси, даже ошол жерде бир кирпич болсо да ошону мындай кылып туруп корголоп, ошол жерге жазуу жазып, ошол жерде аябай эл сүйөт экен да. Ошол үчүн дагы бу жерде көп нерселер сакталып калыптыр. Мындан дагы көп нерселер жасашыбыз керек. Биз милдеттүүбүз. Ушуну аткарганга биз милдеттүүбүз. Мына айтып атканым, мына Авазбекте көп жыл ушул жерде иштеди. Архитектурада да иштештик. Булар да көп эмгек кылды. Эми ушу айтайын дегеним, ушу комплекс дүйнөлүк маанидеги эң чоң бир комплекс да. Өзгөн бунарасы мен Москвада да иштедим, Америкада барып келдим, аларга айттым, 11-кылымда негизделген. Москва шаары 14-кылымда негизделсе, бул 11-кылымда. Москва шаарынан 3 кылым чоң. Ошол үчүн буга маани беришибиз керек. Бунун астында дагы көп айтылбаган бир көп сырлар бар. Көп мындай жолдор бар дейт. Көп изилдей турган көп баалуу нерселер бар. Шуну изилдеп ачыкка чыгарсак, анан сону бар. Мен Facebook'ка, социалдык булактарга көп жазам. Өзгөндүн центри бардак. Базарды нар жакка көчүрүш керек. Же болсо мына трассаны алып туруп, обходной кылыш керек. Ошол үчүн Өзгөндүн борбору ушундай баягыдай пробка болуп, анан мындай тынчтык жок да. Ушунду кандайдыр бир жолдор менен архитекторлор кеңешип, анан мына транзиттий жол Ош-Бишкектен башка жактан өткөрүш керек. Ошондо биздин шаарыбыз таза, аккуратный, тыкан, туристтер келе турган эң сонун тарыхый чоң шаарыбыз бул. Ушуну сактап калышыбыз керек. Бул ансыз болбойт. Буну комплекстүү түрдө бийлик органдары, президенттен баштап барды киришпесе, бул жерде шаардын бюджети саналуу эле. Туурабы? Райондун бюджети менен чечилбейт, область жогорку жактан каттуу мамлекеттик колдоо каттуу керек да. Мына Буранага жакшы кылып койду. Анан Өзгөнгө дагы бул чоң комплекс. Бул жерде бардык кесиптин ээлери, архитекторлор, дизайнерлер, башка реставраторлор, изилдеп, археологдор аябай чоң комплекс кылыш керек. Дагы көп нерселер бар, буну оңдоп, түзөп. Мен архитектор катары кандай дизайнерлик, же болбосо архитектурный проекттер болсо, архитектуралык элементтер болсо, колума келген тажрыйбамды колдон келген бар нерсени жардам берем. Бу жерден мына Аваз мырза келип топосъемкасы болсо керек, башкалары болсо керек, кичинекей нерседен баштап бардыгын колдоо. Мен ушул жерде өсүп чоңойм. Ошон үчүн бул жерди мен жакшы билем. Мен колдон келишинче жардам берем.